Акыркы жылдары ажырашуулар көбөйүп жатканы байкалууда. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда ар бир 4-чү түгөй ажырашат. Сотко түшкөн жарандык иштердин 40%-ын никеден ажыратуу боюнча. Анын себептери миграция, экономикалык абал жана бири-бирин түшүнбөстүгү негиз болуп келүүдө. Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Асель Эсенгулова аларды жараштырганга канчалык аракет кылганына карабай, тараптар аягында ажырашуу чечими менен калып жатканын билдирет. Иштери каралганда жарашууга биз аябай басым жасайбыз, жараштырган тараптардычы мөөнөт беребиз. Бул жарандык ошо үй бүлө кодексинде каралган. Соттор иш түшкөндөн кийин жараштырууга чара көрөбүз. Ал үчүн биз 1 айдан 3 айга чейинки мөөнөт беребиз жарашуугачы. Эгерде биз берген мөөнөттө жарашууга жетишпесе, жана бир тарап талап коюп алса никени бузуу жөнүндө, анда нике ажыратылат да. Мамилелердин келишпестиктиги, жашоого болгон көз караштардын ар башкалыгы, жубайлардын анан көбүнчө жанагы материалдык абалдары дагы ролдорду ойноп кетет да. Үйлөнгөндөр деле көп, ошол негизинде дагы ажырашкандар дагы көп. Эми 100% деп айта алам. Мисалы үчүн быйылкы жылда 100 үй бүлө үйлөсө, анын жок дегенде 40-50%-ке чейин ажырашуу болуп калат. Бул чындыгында өкүнтөт. Үй бүлөнү бекем кылабыз деп аракет кылабыз, бирок тилекке каршы ажырашкандар көп, кайрылгандар. Мындан улам алимент өндүрүү боюнча арыздар да көп катталууда. Үй бүлө нике күбөлүгү жок жашап, 2 ажырамга түшкөндө алимент өндүрө албай калгандар четтен чыгат. Алиментке берген учурлар дагы көп. Жылдан жылга бул да өсүп баратат да. Анан дагы бир мындай көйгөйлүү маселе бар. Бала эне ата жашап атат, нике катталбаган. Мындайлар аябай көп. Анан качан гана экөө баягы никеге турган эмес да. Анан качан гана экөө ажырым жолго түшкөндөн кийин анан ата балдарды бакпай калгандан кийин энеси сотко келет. Аталыгын аныктап туруп, анан алимент өндүрүп бер депчи. Алимент өндүрүү дагы жылдан жылга өсүп баратат, көп. Анан алимент өндүрүүнүн өзүндө көйгөйлөрү бар. Алимент кетсе эле мындай өндүрүп, мындай төлөп берген бул аябай мындай маселелүү да, аябай. Жыл өткөн сайын мыйзамдуу түрдө никесин каттагандар да көбөйгөн. Муну менен катар жыл айланбай эле нике күбөлүгүн жокко чыгарууга келгендер да болот. Алардын көпчүлүгүн жаш жубайлар түзөт. Жалал Абад шаарында 0404 региондор аралык бөлүмүндө мыйзамдуу түрдө никесин каттаган кайрылган жарандар 2020 жылга 557 жаран кайрылган. Ал эми никесин бузган кайрылган жарандардын саны 127. Алардын 109-у соттун чечими негизинде, 18-и биргелешкен арыздын негизинде. 2021 жылы 828 нике катталып, 182 ажырашуу катталган. Алардын 162 соттун чечими негизинде, 20сы биргелешкен арыздын негизинде. 2022 жылы 862 нике катталып, 202 ажырашуу катталган. Алардын 184-ü соттун чечими негизинде, 18-и биргелешкен арыздын негизинде. 2023 жылы 938 нике катталган, 262 нике бузуу катталган. Алардын 200-ü соттун чечими негизинде, 26-сы биргелешкен арыздын негизинде. Ошондой эле 24 жылы январдын май айына чейин 461 нике катталган, 103 нике бузуу катталган. 93-ü соттун чечими негизинде, 10-у биргелешкен арыздын негизинде катталган. Эми кыскача бул основной эле соттун чечиминде бизге соттун көтөрүп келсе, ошо чечим негизинде. Бизде мына биргелешкен арыздын негизинде бул ортосунда талаш үлүктөрү жок болгондо, бала чакасы жок болгондо урушууларды, эми булар основной жаштардыкы да. Белгилей кетсек, өлкөдө өткөн жылы баш аягы 45,5 миң нике катталган. Анын ичинен 13,1 миң түгөй шаарларда үйлөнсө, 32,4 миңи айылдарда баш кошкон. Тилекке каршы анын 12 миңден ашыгы 2 жолго түшкөн. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.